Koş geliniz Batkenge, şaşılbağınız ketken gelişet. Urmatlı dostlar, biz Batkenge geldik. Salamatsızlar mı? Buga çeyinki birinci çıkarılışta esingizlerde bolsa kesipteşibиz Ulukбу Амирова эжекебиz жеринен жардам берип, аралыктан видео тасмаларды жөнөтүп, Айгүл Төбө суу тууралуу маалыматтарды ошондой эле Баткен эли дегеле карантинде кандай жашоо кечирип жаткандыгы боюнча көмөктөшкөн. Улукбу Амирова эжекебиздин элесине таазим кылабыз, жакындарына көңүл айтабыз. Азыр Баткенде өрүк бышып, өрүксар көркүнө чыккан мезгил. Өрүксар жаратылышы, суулары, көлдөрү Баткенди биз алдыда кенен ачып көрсөтөбүз. Эң арзаны кайсы болуп атат? Жанагы сокко, немеге иштетет дейт да? Сизде барбы? Жакшысы бар. Эң жакшысы? Неге бул 200 сомдон эмнеси менен жакшы? Кайсыл түрүнөн? Натуралдуу да. Данеги менен чоң-чоң экен. Өрүктүн кайсыл түрүнөн баягы сорттор болот экен өзүнчө. Абрикос деген, а? Булар кичирээк окшойт. Кандай өрүктөр, Булар канча сомдон бересиз? Баягы каптап алып кетип атышат го? 100 сом да, 80. Баткенде бейшемби күндөрү дүгүнөн өрүк базар иштейт деп айтышты. Анан келдик, азыр биз кечирээк келгенибизге байланыштуу. Эртең менен саат 5-6-ларда аябай чоң базар болот дейт. Азыр биз кечирээк келдик. Мына көрүп атасыңар, бүт баягы соода саттыктар иштери аяктап, баягы өрүк кактарды чоң унааларга салып алып кетип жатышат. Негизинен алып караганда эмнени байкадык? Баягы башка облус шаарларга дагы Баткендин өрүк кактары, өрүктөрү ушул жерден сатылып, ушул жерден алып кетилет экен. Bir yerden beri şunu beri kursam bolur. Endi bozar. Bir yarım kilo. Razı olayım. Yok, ben böyle bir yarım kilo taşırım. Yok. Aşırı yaklasın. Gelme. Aşağı barayından dükkandan geldi. Sırası ne mağlup. 1 kilodan aşağı barayından. Mal baktık. Sizin su kanımız. Mal. Key olsa kalalım. Kaça? Baktık. 1 kilo 2 kilo. Baktık. Sizin gel su kanımız. Kursam olsa. Hayır. Kaçsını satıyorsunuz örüklerden? Cevap birine cevap alın. Kaçsını satıyorsunuz? En yaşlı şu var. Ana şuna bir ektadan alalım. Kanday örük bu? Jakşı. Kanday örük mü kağı? Bu abrikos. Abrikos'tan. Kaçsını satıyorsunuz buna? Siz kaça örük aldınız ama? Yok, ben sattım ben. Sattınız. Kaçadan bu örük kaktar? O yaktı. Yaktı mı? Benimki bana şeyden... Danegi çok da kımbat bulu, arzan bulu? Benimki çok arzan. Arzan bulu. Sortuğa kayıp da. Ben aylanıp gel olam da. Niye için arzan bulu? Niye? Ola kesin tartılmayın oraya koyup da. Mayını bu. Кызуу соода жүрүп жаткан базардан өрүкзарга барабыз. Кургатылган өрүктөн даам татып көрдүк, а бирок дарагынан үзүп жегенге эмне жетсин? Өрүктөр, өрүкзар. Баткен негизи билесиздер, жалпыңыздар эле өрүкзары менен, өрүктөрү менен даңкталып, бакталып келет. Азыр бул мен кармап аткан өрүк абрикос деген түрүнөн экен, аябай сонун болуп бышып калыптыр. Өрүкзардагы эми көркүнө чыгыптыр дегендей да. Негизи эмне үчүн Баткенде өрүк эгилет? Себеби Баткендин климаты өрүк эгүүгө, өрүк өстүрүүгө ыңгайлуу дешет. Жергиликтүүлөр айтышат, эмне дегенде себеби азыр көчөдө аябай күн ысык, ал эми өрүкзарга бактардын түбүнө келгенде салкын. Күндүзү өрүк эң сонун болуп бышат экен дагы, кечкисин баягы салкын болгондо эзилип кетпей жакшы бышат деп айтышты. Ошондуктан дагы Баткендин ар бир үйүндө, ар бир куроосунда жогору дегенде 5-6дан түп өрүктөрдү кезиктирдик. Азыр даамын көрөбүз. Кырсылдап жегенде сонун, чын эле баягы күн ысыгына карабай эзилип кеткен жок дегендей, даамына болсо сөз жок. Өрүктү сөзсүз өзүнүн дарагынан үзүп жеген баары бир башкача болсо керек.
мен Өрүксардан өзүбүздүн группадагы балдарга өрүк терип алдым. Өрүк жейбиз достор. Бул өмүрдөн өткөн деген ишенимдер бар. Ошондуктан дагы бул жерде атайын ыйык жай катары сакталып калган болушу дагы мүмкүн. Сүрөттөр анча бийик эмес тоо борлорунда сакталып калган, бирок ошентсе да көрүү үчүн күн салкындап калганда чыкканыңыздар оң. Ысык аптаптуу жайдан качып биз өзгөчө салкын жерге келдик. Баткен жергесинде мындай ажайып жер бар деп эч кимиңиздер ойлобой жана элестете албасаңыздар керек. Биз
тоодо көбүнесе дарылык чөптөр өсөт, балким дарылык чөптөр болушу мүмкүн. Бул кандай болгон чөп же кандай болгон гүл аталышы тууралуу маалыматын ким биринчилерден болуп туура так жооп берсе, анда бизден сонун өзгөчө белек бар. Көрүп атасыңар, аябай узун экен. Бунусунда мен кичинекей болсом, бунусу менен тең болгон. Узун сары түстөгү бул өсүмдүктөр кандай аталат жана балким дарылык касиети бар, ушулар тууралуу толук маалыматтарды сиздерден күтөбүз. Баткендин тоосунун бир четинен эле көрүп атасыңар, дарактын түбүндө да болгону мына дөңгөлөктөрдөн сон серпинчек көрүп тур. Көпчүлүгү буну айтып өтөйүн, баягы суу баш эс алуу жайынан барып келип атканда көпчүлүгү деле баамдабайт экен. Азыр биздин дагы айдоочу байкебиз байкап калды, атайын ушул жака чыгып, дагы бир Баткендеги өзгөчө сонун нерсе менен сиздерди тааныштырайын деп чечтик. Мен өзүм жакшы кетире албай атам, бирок эс алса болот экен. Жыгылып түшпөйбү? Сонун экен. Прям жерге ыргыйсың. Тоодон жерге карап. Жашыл насмота салат экен бизде. Бул жашыл муз булак корго чыгармачыл адамдар үчүн негизделген, кире беришинен эле чыгарма жаратууга эргүү бере турган жай экендиги көрүнүп турат. Себеби коруктун негиздөөчү өзү дагы чыгармачыл адамдардын бири жазуучу Мурзапар Үсөн. Кичине негизги бул жердин жасалыш максаты элдер экологияга аяр мамиле кылса деген максатта жасаган. Кыя бербей, адам колдон көп нерсе келет да. Ата не салчу столдорду? Отургучтарды. Ушул муз булак, ушул булактын атына коюлган. Бул эми кышын жазын токтобойт. Дайыма агып турат. Барып көрсөң болот? Көрүп атасыңар, муз булактагы өзгөчө бир баягы жаныбарлардын элеси менен, жаныбардын уузундай чыгып аткандай элеси менен атайын жасап коюптур, албетте. Мен сыяктуу эле келгендер дагы сосуз баягы бир дамдап коюйын, бир көрөйүн деген кызыгууну келгендерге жүрөт. Каныкейдин көз жашы деп могу жерден агып туратчы. Бул тартылган эмес, Жок, бул атайын жасалган эмес. Бул өзү ушундай эме тамчылап суу агат да. Чындап эле караганда баягы адамдын көзүн чагылдырып турат экен, мунун тамчылап суу чыгат дегенде албетте. Баягы Каныкей энебиздин манас эпосундагы ошол үчүр баягы адамдын жашынан көз чыгып турган элестирип турат экен. Сонун нерсе мен биринчи жолу көрүшүм негизи. Мындай табылгаларды. Ата эмне тыйын таштап кетишеби бул жака? Адамдар ушундай эме болот экен. Кээ бирлери таштап баягындай ырымданат окшойт да. Негизи биз кыргыздар өзү мусулман дини келгенге чейин бар эле шаманизм менен болуп ушундай жип байлап коймой, ысырыктамай, ушундай тыйын таштамай бүт барды шаманизмден калган. Кирип көрсөм болобу? Кирер. Мынакей достор, мына баатырдын баягы негизи тарыхтан жалпылап айта турган болсок, мына кыргыз элин коргогон баатырдын бул жерде баягы денесин эки желдеттери коргоп жатат деген элес. Анан бул жерде ошол кездеги баягы коргонуучу шаймандары менен баягы найза элестери көрсөтүлүп. Мынакей элдер да ушул жерге келип өзүнчө баягы жакшы ниеттерин айтып тыйын таштап кетишет экен. Өзүнчө дуа дагы кылып кетишет окшойт, Буйруса, эми жакынкы арада келип калсаңар, мына кичинекей ширин балакай сиздерге бул жерден булак суусун чыгарып берет. Азырынча чыга элек. Буйруса сиздер эс алганы келгенге чейин ширин балакайдын
колунан булак суу ичип калат экенсиңер. Баткенден дагы Манас Ордого саякаттап келсеңиздер болот. Кырдаалга байланыштуу ичине кирүүгө азыр мүмкүн эмес экен. Кала ичинде бул сыяктуу Баткен облусуна чыккан инсандардын эстеликтери бар, бирок жаш балдар ойноочу аттракциондор аз санда. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай шаарды айланып жүрүп, сейил бактарды, жашыл парктарды көбөйтүү зарыл экендигин байкадым. Мынакей достор, Баткендин салкын жери, бак дарактар, суу, сонун эс алган ажайып жерлери бар экен Баткендин. Мындай салкын, шамал жел уруп турган жерде балмуздакты жеген дагы өзүнчө бир керемет. Ушундай ширин шаңдуу нотада мен ушул чыгарылышты жыйынтыктайын, бирок сиздер менен коштошпойм. Менин жеримин дагы бир өзгөчө аймагынан кездешебиз.